Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Жалал Абад областындагы Ак Ниет Аманат коомдук кайрымдуулук фонду тарабынан курулган муктаждар үчүн, үй жайы жок, чыныгы мискиндер үчүн салынган муктаждар комплексине бүгүн өзгөчө коногубуз келди. Ал коногубузду, алагабызды Кыргызстанда тааныбаган киши болбосо керек, бүткүл эл тааныса керек. Алагабыз Кыргызстанга өтө чоң орду бар, чоң салымы бар. Чыныгы кыргыздын патриоту, ак калпак калпагыбыздын автору, чыныгы мырза, биздин устатыбыз, кеңешибиз, агабыз ар бир иштерибизде кеңешип, акыл насаатын алып, анан ар бир ишибизге чоң жардамын берип турган агабыздан кыскача азыр мен интервью алам. Чоң ата менен сүйлөшүп отурат. Бисмилла. Ассаламу алейкум. Ай, куш келипсиз. Кандайсыз, жакшысызбы? Аман-эсен келип алдыңызбы? Бишкектен ат арытып, алыстан туулуп өскөн жериңизге, Жалал Абад жерине келип, анан сөзсүз мына медериниңиздин ишинен кабар алайын деп кадам басып турасыз. Биздин эмгегибиз албетте эл журтубуздун колдоосу менен, Алланын буйругу менен, анан сиздердин акыл насаат кеңешиңиздер менен. Иштин баарын көрүп чыктыңыз агай. Чоң ата менен таанышып отурасыз. Чоң ата менен тааныштым. Чоң ата дагы өзүнчө бир чоң китеп кишкен да. Ушул жашка келсе да 90го чыгыптыр. 90го чыкса да мына жазгандарын токтотпой, жакшы аябай тарыхтан билет экен, башкадан билет экен. Өзүнүн өмүр баянынан сүйлөштү. Сага дагы аябай ыраазы киши экен. Ошо башкалар да киргизсе жакшы болот эле, мени камап койбой деп нааразы болуп атат. Буюрса жакшы. Ошол эле Үй боюнча үйдү көрүп чыктыңыз. Негизи эле бул эме проекти туура элеби? Ушундай баягындай муктаждарга бир участокко көп баягындай үй бүлөнү батыруу, ушул маселе, ушул проекти, ушул ишти улап кетсек, анан ар бир областка салсак деген чоң ниетибиз бар. Негизи эле ушулга бир кыскача ой пикириңизди айтып кетсеңиз. Албетте, бул баягы бир чоң үмүт үй экен да. Бул жерде азыр көрүп чыктык, келинчегим экөөбүз бүт бөлмөлөр жакшы жасалыптыр, холодильниктери менен, телевизорлору менен, эме баардык кухнясы менен, сырттагы кухнясы, башка нерселер да аябай сонун жасалыптыр. Эми азыркы заманда ушу адамдардан ыңсап качып калган маалда, жыгылып калганда жөлөп койгондон качып калган маалда, ушундай убакта ушу жакшы адамдар ушул муктаж адамдарга ушундай үйлөрдү салып бергени бул аябай чоң, сөз менен жеткизе албай турган түшүнүк, туурабы? Эми бул дагы ошол эртеңки жашоого үмүт болсун деп азыр канча үй бүлөлөр үй жайсыз жүрөт. Ошонун ичинде майып туугандарыбыз бар. Ошонун ичинде баягындай өтө эле тагдырдын турмуштайынан муктаж болгондор бар. Мына ошолорго жакшы эмедер, жакшы иштерди кылып атпсыңар. Дагы айтарыбыз, бул нерсени албетте улаш керек. Анан сиздер сурап атпайсызбы, ушу бир короого ушинтип 6 үй бүлөнү койгонубуз туура элеби деп. Кыргыз кеңпейил эл болгон. Бир боз үйдө 3 үй бүлөдө жашаган болгон. Ушу бир боз үйдө туруп, баласын үйлөп, ошол жерде келинин 40-ын чыгарган кыргыз. Анан мындай кылып туруп заманбап 2 бөлмөлүү үйлөрдү салып берип атсаң, ким нааразы болуш керек? Албетте, эми адамдар болот. Баягы билесиз да, кой берүүнүн койдун жебин бербей койду деп капа болгондой да болушу мүмкүн. Эми негизгиси Алла Таалам билсе болду. Мына ушул жерге сен себепкер болуп, сен башында турган ишке жардам берген баардык жакшы, мыкты инсандарды, бир туугандарыбыздын дагы
işlerine bereke пайыз берсин, берекелүү болсун, тилектери орундалсын. Ошолордун балдары, неберелерине чейин ушу соо иштер жазылсын. Мен ушундай каалоом. Туруп. Рахмат агай. Рахмат, Кудай кааласа, албетте иштерибиздин баардыгы сиздердин акыл насаат кеңешиңиздер менен дагы да көптөгөн үйлөрдү салабыз. Буга чейинки үйлөрдүн ачылыштарына мына өзүңүз катышпасаңыз дагы бирок чоң жардамыңызды берип келгенсиз. Ошол үйлөрдөн айырмасы эми билине эле турат. Бул чоң. Буюрса өзүм дагы ниет кылып атам, келип катышып, мамама дагы бир отуруп келип тийишип, ачылышында буюрса. Макул. Өзүңүздүн немеңиз боюнча дагы ишиңиз боюнча бир кыскача суроо берсем, кино тармагында бир аз азыр эл сиздин кинолоруңузду күтүп калды, суусап калды дегендей. Баягы 14-жылы чыккан Түндүк келинден кийин көп суроо берет го. Кино татпайганда, мен кино таттым, просто чыгарган жокмун элге. Ошол эле квартирант, учкуч, же болбосо мал доктур деген. Анан журналист деген акыр кино мемал бүтпөй туруп, бирок тиги үчөө бүткөн. Буюрса жакындан баштап онлайн кинотеатрлар кое баштайт балдар. Өзүм быйыл 1 жылдан бери бутум сындырып алып, кичине эс алып калдык эле, баягы таткылык экен. Быйыл жакшы бир кино таткан атам. Шайлоо деген. Бүтүн саясатчы болуп кетпедикпи? Ошону кесепети кандай болор жөнүндө бир тамашалуу кино татайын деп буюрса. Алла таала насип этсе, быйыл дагы бир жан кинолор Жакында көрүп калат экенбиз. Буюрса күздөрдө бар. Рахмат агай, анда эмесе. Сизге чоң рахмат, атайын келип, кабар алып турасыз. Алла разы болсун. Чоң рахмат, Кудай кааласа. Ушундай акыл насаатыңыздарды берип турсаңыздар, дагы да мындай иштердин көбүн кылабыз иншалла. Жалпы элге бир эки сөзүңүздү айтып кетсеңиз, анан жаштарга айрыкча, сизди жаштар көп көрөт, жаштар үлгү тутат. Жаштарга бир мына ушул иш боюнча бир үлгүлүү бир албетте сиздин сөзүңүздү угат, бир эки сөзүңүздү айтып кетсеңиз, себеби жаштар бүгүнкү күндө жакшы жолдо жүргөнү дагы бар, жаман жолдо жүргөнү дагы бар. Кайрымдуулукту такыр эске албагандары бар. Ошол сыңары бир жаштарга эки сөзүңүздү айтып кетсеңиз жакшы болот. Эми жаштарга айтып калдым, негизи мугалимдер доскага биринчи бир нерсени жазат, үйрөтөт. Анан эртеси күнү сурайт да. Анан билбей калса, анан баа коет да, урушат. Мен сага айттым эле кылдым деп. Анысыңарындай биз улуумун, мен баягы ортомон келем, улуумун ушу жаштарга эмне бердик. Ошол эмнени үйрөттүк. Сени үйрөтпөй туруп, анан азыр алардын тарбиясындагы интернет, соц тармак, же болбосо башка нерселер болуп калган маалда, алардан кайра талап кылыш да кыйын да жаштардан. Биринчиси. Экинчиси, акыл эс деген кошмо сөз бар, бирок ал эки түшүнүктү берет. Адамдар көп окуп, көп нерселерди изилдеп, акылдуу болушу мүмкүн, бирок эс деген нерсе болбосо акылдуулугун эч нерсе болбой калат да. Себеби эс бул генден болот, анан тарбиядан болот. Ошон үчүн мен жаштардын ата-энелерине айтат элем. Жакшы тарбия бергенге, кайрымдуу болгонго, бирөөгө атаңдашпаганга, ушундай нерсеге үйрөтүшүбүз керек балдар. Себеби баягы кембагал байга жетем, бай Кудайга жетем деген заман болуп калды. Ар бир 10 жылда ушунчалык түшүнүктөр, ушунчалык көз караштар өзгөрүп баратканына таң калабыз. Бул жашоо ушунчалык кыска. Мына экөөбүз азыр эле сүйлөштүк. Бул ийиңен, оң ийиңен, сол ийиңен салам бергичен бир өтүп кете турган нерсе. Эгерде мен эч кимден алдында милдеттүү эмесмин, жоопкер эмесмин, коркпойм деген адам ал адашат. Баардыгыбыз ошол Алла Таалам жараткан 18 миң аламдын бир пендесибиз. Ошондуктан айтар элем жаштарга, эң башкысы эстүү болгула, тарбиялуу болгула. Улуунун кебин уккула, жамандан алыс болгула, жакына жакын болгула. Буюрса кутту бел дагы деле кутун жоготпойт. Мыкты адамдар чыгат. Кечеги эле кичине көп окуп, акылдуу болуп калган адамдар сүйлөп калат да. 30 жаштагылар Facebook'та ойлоп таап атат. 40 жаштагылар космоско учуруп атат.
Илон Маск окшогон адамдардычы. Анан кыргыздар биз тигил бул окуш керек, тигил бул дейт. Эми аларга салыштырып болбойт. Азыр биздеги 40 жаштагы балдар Илон Маск дегенге окшогон космический корабльде түзүп аткан бала, жакшынакай болуп колледждерде мыкты билим алып аткан балдар бизде тең балдар Кыргызстанда темир чогултуп сатып жүргөн. Себеби турмуштун айынан. Ушундай баягы кайра курдун айынан ошентип туура эмес байлыктар бөлүнүп кетип, мыкты билим берүүчү адамдар айласынан ишин таштап базарга чыгып кеткендигине коом бир талкаланып кайрадан түзөлгүчү ушундай болот. Бул нерсенин баардыгынын аркасында себептер болот. Ар бир оорунун диагнозун кое бериш керек. Буюрса баары жакшы болот. Урматтуу жаштар, эң башкысы жүрөгүңөрдө кыргыз экениңерди жана ушундай эле Кудай бар экенин унутпасаңар, силер мыкты адамсыңар. Рахмат агай, чоң рахмат сизге. Алла разы болсун, айтканыңыз келсин. Кудай кааласа, албетте жаштардын баардыгы сиздерден үлгү тутуп, сиздерди патриот болсок деген үмүт тилеги чоң. Кудай кааласа бар болуңуз, ден соолукта болуңуз, оорубаңыз, дайым биздей болгон инилериңизди колдоп жүрө бериңиз. Рахмат агай, чоң рахмат. Мына ушундай достор, туугандар, мен кыскача бул жакта иш боюнча эме кылып кыскача айтып койсом, буйруса орозонун алдында деп мен муктаждар комплексинин ачылышын толук бүтүрөм деп, ачылышына жетишем деп ниет кылдым элем, бирок бардыгы мен айткандай эмес, Кудай айткандай болот экен. Кудай кааласа, жакын күндөрдө муктаждар комплексинин ачылышын кылабыз. Жакын күндөр качан эми орозого чейин жетишпедик. Орозо ичи кылайлы деп бир чоң бир эме кылайлы десек, сюрприз кылайлы десек, ал дагы болбой калчууда экен. Элдин маанайы орозо убагында кыйналып турган убагы болуп калат экен. Ошон үчүн орозодон кийинкиге калды. Бирок май ичинен ниет кылып атабыз, Кудай кааласа, иншалла. Мына ушундай. Бирок достор, орозо ичи биз муктаждарды алып келип, орозо ичинде чоң дагы бир соопторго эгедер болсок деп атабыз. Калган муктаждарды алып келип, жайгаштыра берсек, жашата берсек деп, мына азыр ошол аракеттерде жүрөбүз. Жакын күндөрдө уже муктаждар келип атышат. Биз бардыгын карап, критерийлерин карап, ошого жараша бул жерге жайгаштырабыз иншалла. Албетте бардыгы жакшы болот. Ушунчалыгына жакшы болду. Акырына келгенде дагы белди бекен болуп чыдап, сабыр кылып, анан аягына чейин такай, толук, так, сонун элдин алдында дагы, анан бир Алланын алдында жүзүбүз жарык болуш үчүн ушул ишибизди аягына чейин сонун чыгарып коелу деп ниет кылып турабыз иншалла. Мына ушундай достор, тынч болуңуздар. Эми бул жака бир эме кирип алыптыр. Бул дагы бир береке, караңыздар. Үйдүн ичине кирип алыптыр айнектен. Мына ушундай достор. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Жакшылыктарда көрүшкөнчө, келген ар бир агаларыбыздан Алла разы болсун. Ырысбек Жабиров агабызды кимдер гана тааныбайт. Бул агабыздан Алла разы болсун. Ак калпактын автору. Мына кече күнү ак калпак күнү өтө өзгөчө белгиленди. Мына ошолорду башында туруп, уюштуруп, ак калпак күнүн белгилеген анын автору Ырысбек Жабиров, аны ошол негиздүү эме кылып берген, официалдуу эме кылып берген Тазыбек Икрамов Жогорку Кеңеш депутаты агабыздан да Алла разы болсун. Баарыңыздарга чоң рахмат, жалпы элибизден да Алла разы болсун. Тынч болуңуздар. Жакшылыктарда көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.